Кыргызстанда 2 мартка карата коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 200.556га жетти. Оорудан 2958 адам көз жумду. Акыркы суткада коронавирустан 2 бейтап каза таап, 29 адамдан аныкталды. Ушул тушта ооруканаларда 161 адам жатат жана алардын 19-у оор абалда. 491 адам үй шартында дарыланууда. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 1,5 миллионго чукул адам алды. Ал эми толук эмделгендердин саны 1 миллиондон ашты. Бустердик доза 120 миңден ашык адамга сайылды. 2 марттан 3 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкө түшүү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ала бука Канышкыя унаа жолунун 68-75 чакырымдарында, 89-101 чакырымдарында жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкө түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ош электр ачык акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин коррупциялык аракеттери аныкталганын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө 2016-2020 жылдар аралыгында аталган ишкананын жооптуу кызмат адамдары электр энергиясына болгон дебитордук карыздарды баланстан мыйзамсыз чыгарган. Мындан улам 134 миллион 404 миң сомдук зыян келтирилген. Бул факт боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү катары Ош электр ишканасынын мурдакы жетекчиси кармалып убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ош электр ишканасынын мурдагы жетекчиси Дыйканбай Даминов экени белгилүү. Учурда кылмыш ишине тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоого багытталган тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Президент Владимир Зеленский ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганга чейин Орусия Украинанын шаарларын бомбалоону токтотушу керек экенин билдирди. Ал бул тууралуу 1 мартта Киевдеги бункерде CNN телеканалына курган маегинде айтты. Зеленский каттуу кайтарылган бул бункерден Украинанын куралдуу күчтөрүн башкарып жатат. Анын сөзүнө караганда, орус күчтөрү Украинанын шаарларына сокку урууну улантып жаткан маалда сүйлөшүүлөрдө оорчундуу жылыш болбойт. Жок дегенде элди бомбалаганды токтотуу керек. Болгону бомбалоону токтотуп, сүйлөшүү столуна отуруу керек, деди Зеленский. Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн биринчи айлампасы 28 февралда Украин Беларусь чегарасында өткөн. Бирок андан кандай жыйынтык чыкканы расмий айтылган жок. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары сүйлөшүүнүн 2 айлампасы 2 мартка белгиленгенин жазып чыккан. Ысык көл облустук милициясы президент Садыр Жапаровдун ысырапкерчиликке каршы жарлыгын элге жеткирүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Мындай ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизет. Көптөгөн жарандар ысыраптуу жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды жана үрп адаттарды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга, насыяга алат жана аны төлөө үчүн чет жакта иштегенге кетүүгө аргасыз болушат деп айтылат маалыматта. Президент жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөөнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, ак үйдөгү кызматкерлерге чейин тапшырган. Мындай талапка каршы чыккандар дагы бар экенин белгилеп, жана буга байланыштуу 2019-жылы уулу каза болгондо тоок дагы сойдурбай койгонун мисал келтирген. Бүгүн 2 мартта Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Жыйында ал Бишкектеги негизги көйгөйлөрдү чечүү үчүн биринчи кезекте инвестиция тартуу керектигин, бул багытта иштерди алып бараарын кошумчалады. Ошондой эле ал өзүнүн ишинде төмөнкү көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кыла турганын билдирди. Таштанды полигону, коомдук транспорт маселеси, кара түтүн маселеси, жашыл шаар куруу, суу маселеси, ирригация. Абдыкадыров убадасын дайым так аткараарын кошумчалоодо.